Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 29 июль 2023 жыл. Мен Ысык Ата районуна караштуу Туз айылында жүрөм туугандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Туз айылы, Саткынбек Тентишев көчөсүнүн жээгинде турам. Жанымда мынакей дүкөн бар. Ушул дүкөнүн жанындагы көчө менен түз бир аз эле батышты карай барып, биринчи көчөнүн оң тарапка бурулсаңыздар, так. Кыдыкей 32 дарекетте сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерге чейин Бишкек шаарынан түз келген маршрут бар. Аламидин базарынан келет туугандар. Жана Кант шаарына деле түз жүргөн маршрутка бар экен. Бишкек шаар анча деле алыс эмес. Бул жерден ушул үй ээси деле жана башка элдер деле Бишкек шаарына, Кудайберген базар тарабына, Дордой, ушул тарапка түз ишке барып келишет экен. Кааласаңыздар мал менен алектенсеңиздер, мынакей бул жерде азыр мал жайылып аткан учуру. Мал менен алектенгенге деле шарт бар. Полия менен алектенсеңиздер, тегерек четтерде полиялар бар. Полия менен деле алектенсеңиздер болот. Жана ошондой эле мынакей үйдүн алдындагы огородко сууну моинтип арыктан деле берсеңиздер болот. Эми көп сүйлөбөй барып туугандар, калган маалыматты бир чекеден берейин силерге. Ориентир дүкөнгө алсаңыздар болот туугандар. Дүкөндүн жанында көчө менен бара бересиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Кадыке уулу Билял 32 дарек туугандар. Эң эле түштүк чек ара мынакей туугандар бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы бул жакта кошунанын заборжон куюп аткан фундаментине чейин. Так, мынакей. Көчө тарабы деле узун. Мынакей. Бул жерге чейин. Жалпысынан жердин аянты туугандар 16 соток. Документтери боюнча бардык документтери бар. Алсаңыздар эле ошол күнү өткөрүп берилмейт. Документтер баары колунда үйесинин. Анан жол мондай асфальт экен. Орто кеңдикте. Мынакей. Үйлөрдөн кийин деле мондай дагы бош жерлери бар экен көчөлөрүндө туугандар. Электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулган. Так, дагы эмне маалыматы. Мынакей, бул үйүбүздүн негизги кирүүчү дарбазасы. Анан балдарга мектеп. Центринде мектеп бар туугандар, жөө барып келе алышат. Садиги бар экен, парктары, клубтар, ушул сыяктуу керектүү объекттердин баары бар. Анан бул айылдын жакшы жери туугандар, видеонун башында айткандай, Түз Аламидин базарына жүргөн маршрутка бар. Шаарда жумушуңуздар болсо, жумушуңуздарга түз эле барып келе аласыздар. Или Кантта жумушуңуздар болсо, Кантка деле түз барып келе аласыздар туугандар. Кааласаңыздар мал менен алектенсеңиздер, жер менен иштесеңиздер, тегерек чети айдоо жерлери, мал бакканга да ылайыктуу жерлери бар туугандар. Так, анан ушул комментарийне көбүнчөсү кайсы региондон жашагандар бар экен деген комментарийлер келип калат. Лично мен өзүм Баткен областынан болом, 2 баткендик таанышым жашайт ушул жакта, туугандар. Азыр ээси деле өзү башка региондон экен. Кээ бир себептерден сатып аткан үчүн негизинен тынч, кошуналар деле жакшы, бардык эле региондордон келип жашагандар бар дейт. Мынакей дарек, ушундай даректе жайгашкан. Андан ары бул мынакей короосу туугандар. Бул жакта 50 квадрат метр болгон үйүбүз. Алды тарабы мондай стяжка болгон. 3 машина баткандай жер. Бул жагы навес поликарбонат менен болгон туугандар. Чегара бул жагы кызмтор менен тасылган. Арс тарабын азырда көргөзсөм. Үй менен заборго чейинки болгон аралыкта деле бир бул жол менен 4 метрдей аралык бар экен. Үйдүн стенасын көрүп азыр песка блокпу деп ойлоп коесеңиздер керек могу сызылгандардан. Үйдүн стенасы туугандар сокмо. Сырткы тарабы деле ушинтип жасашыптыр. Үй ээлери. Так, дагы эмне маалымат. Бул жерде гараждын фундаменти, төрүндө сарайлары. Аларда видеонун жүрүшүн көргөзөм. Бактар, черешня, груша жана башка бактары бар. Анан үйдүн ичинин ремонту жакын деле ремонт кылган, жакшы ремонт. Туугандар, бул жерди көрүп видеону токтотуп кетип калбаңыздар. Бул жакын деле үй ээси ремонт кылып, могу жердин өзүнө бир холл кылайын деген план болгон экен. Анан ошо ремонт иштери бүтпөй калганына байланыштуу ушундай турган үчүн мүмкүн сиздер келгенче ремонту бүтүрүп коет, же болбосо алсаңыздар өзүңүздөр ремонт кылып аласыздар. Ошого жараша дагы бир аз арзандатуу сүйлөшүүлөр болот баасынан туугандар. Бул жагында кухня бар. Биринчи болуп үйдүн ички тарабын силерге көргөзөйүн. Мынакей бул үйүбүздүн кире бериши прихожка туугандар. Прихожка деле бир бөлмө бар экен, мынакей ушундай. Потолок натяжной.
түндүк тарабынан терезе, пол ламинат. Андан ары түзөлүп өтсөк, бул жакта чоң мындай зал дейбизби, ушундай бир бөлмө. Батыш тарабынан катардан 2 терезе, полдору ламинат. Көрүп тургансыздар, ремонт туугандар. Ушул жерден сол тарапка карай кирсек, дагы бир мындай бөлмө. Электр энергиясы, суу. Ичкенге суу дагы, айдоо жерди суу караганга дагы суу бар экен. Бул жакта душу деле аз окшоп ремонт болуп аткан учуру. Душтун суусу септикке куюлат. Септик деле даяр. Бул жакта өзүнүн эле акыркы бөлмөсү, 4-үнчү бөлмөсү жайгашкан туугандарыныкей. Чыгыш тарабынан терезе. Көрүп турганыңыздардай, монт. Андан ары бул жакта кухня ички тарабын көргөзөйүн силерге. Раковина суу чыгарылган, газовый электрический плита, электростяжка туугандар. Бул жакта эле азыр ремонтко даярдалып жаткан учуру. Андан ары душтун бөлмөсү, суу бул жактан да чыгарылган, ички тараптан да чыгарылган. Жана айткандай септикке куюлат суулар дагы. Бул жакта катарынан склад сарайлар туугандарыныкей. Чоң жаңак бактары. Үйдүн тышкарында ажаткана, жана бул жакта эле бир сарай. Мал менен электенсеңиздер, мынакей бул жерде сарайлар деле даяр эле экен. Орто чоңдуктагы. Бул эң эле үйдүн чыгыш чек арасы туугандар. Дагы эмне маалыматы? Бул үйдүн түндүк тарабы. Бул жакта эле мындай бош тегиз жер. Эң эле батыш жанагы жолго чейин батыш чек арасы туугандар. Арт тарабында деле бош жер, кааласаңыздар, артынан дагы 2 чоң үй салсаңыздар деле болот. Экиге бөлүп сатканга деле ылайыктуу эле жер экен туугандар. Себеп жол жагы узун экен, туурасы бул жагы болуп калат экен. Квадраттуу иши кылып, жол жагы деле туугандар. Мындай узун экиге бөлүп сатканга деле ылайыктуу. Экөө болуп алсаңыздар, бирөөңүздөр участок алган болосуздар, бирөөңүздөр үйдү алган болосуздар туугандар. Эмне маалыматы дагы? Жери деле иштеткенге жакшы, кошуналарга окшоп иштетсеңиз болот. Бул үй азыркы эле өзү шаарда жумушка байланыштуу бир аз жерди карай алып аткан учуру экен. Бул үйдүн баасы $29,000 сурап атыптыр. Келип көрүңүздөр, айылды тузовканы көрүңүздөр. Келсеңиздер, үйдү көрүңүздөр. Сиздерге жакса, үй ээси бир аз арзандатып берет туугандар. Ээсинин номери экранда, чалып азыр звонокто алып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анда эмес менен коштошом туугандар. Кийинки жабышка чейин саламатта калыңыздар.